Саламатсыздарбы, ардактуу элим, кыргыз элим жана албетте бизди көрүп жаткан көрөрмандар, угармандар, жалпыңыздарга салам айткан мен Айнура Миназарова. Бүгүнкү уктурууда дагы биз үчүн, ата энелер үчүн, апалар үчүн өтө маанилүү болгон сонун бир теманы көтөрүп чыктык. Анан жаңы ымыркай төрөлгөн кезде ыйлай берет эмеспи? Анан кээде айланайын уктайт дечи эле, уктабайт го деп дагы сурап калышы мүмкүн. Айтор ар бир баланын өзүнүн өзгөчөлүгү бар. Ал эми бүгүнкү темада биз колики же болбосо ич оору тууралуу сөз кылабыз. Бул суроого жооп берүү үчүн коногубуз бар. Жогорку даражадагы категориялуу үй бүлөлүк дарыгер педиатр Муса Мамбетова Жаңыл Мамешовна эжекебиз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кандай жетип алдыңыз? Иштериңиз жакшыбы? Жакшы, рахмат. Бир уктурууда айта кеттиңиз эле 30 жылдан ашык тажрыйбам бар деп. Анан баланын ыйлаганынан эле байкап калсаңыз керек, Бүгүн Жаңыл эжеке сиздер менен колик тууралуу сөз кылалы деп турабыз. Колики же ич оору деп. Бул негизи канча убакка чейин болуучу оору. Буну оору деп атаса болобу же муну эмне деп атасак болот негизи? Же бул кадимки эле мүнөздүү көрүнүшпү? Эми бул туура бул кишечная колика деген бар бизде. Чын эле эми ымыркайларда эми бул баарында эле бүт кездеше бербейт. Кээ бир балдарда чындыгында бул колика кездешет да. Мунун эмне үчүн болот? Кээде жанагы биз эмчек эмизүү деп атпайбызбы? Эмчек эмизүү же болбосо жана кошумча тамакты ошо докорм деп коет. Ушундайды берген убакытта же эмчекти эне туура эмес эмсе дагы туура эмчекти кармап туура положениясы бар. Өзүнүн прикладывание деп коет. Туура кармап эмизүү да. Анан ошону туура эмес эмсе абандагы бала неметип алат да, кошумча жутуп алат да. Ошондо ал баланын ичек карындары да толук жетилген эмес да. Анан ошол жакта ичек карында да газообразование болот да. Ошонун негизинде анан бала баягы тынчы кетип, ыйлап, ич ооруй баштайт да. Анан ошон үчүн эмизген убакытта, эмизгенден кийин кичине анча-мынча көтөрүп, мындай башын тигинен көтөрүп, анан кичине анча-мынча ошо баш жагын кичине ылдыйраак кармап туруш керек да. Ошондо бала мындай баягы абаны жутуп алган болсо, эгер ошонун баарын мындай өзү чыгарып коет да, мындай кийкирип чыгарат да. Анан кээде чыгара албай дагы неме болуп калат да. Анан бул жагынан жана эненин дагы туура эмес тамактануусу дагы мындай балага да таасир берет да. Кандай туура эмес тамакса, жанагы түрдүү эмес, ар түрдүү эмес, бир түрдүү тамактанса дагы бул баланын жанагындай ичи сөзсүз түрдө газообразование болот. Анан эми мында кандай кылыш керек? Ошондой убакытта баланын сөзсүз түрдө айта кетсек канча убакка чейин болчу? Бул 3 айга чейин болушу мүмкүн. 3 айдан кийин токтойт. Анан кийин өзү эле кетип калат. Анткени себеби эми ичек карындардагы уже неме баягы функциясы адаптация болуп калат деп, чоңое баштайт да бардык. Андагы жанагы нормалдуу микрофлора деп коебуз, ушулардын баары нормалдашат. Андан кийин анан иш оору базылып калат да. Эгерде кокус ушундай болуп калган болчу болсо, анда сөзсүз түрдө баланын ичин мындай массаж кылыш керек да, акырын поверхностный деп коебуз, үстүртөн массаж кылыш керек. Аны мындай часовой стрелка боюнча, андан кийин ага карамаш акырын массаж кылыш керек да. Ичин баланын ичин жылуу кылыш керек, жылуу бир нерсе менен жылуулап коюш керек да. Кээде баягы көрүп калабыз го, апалар кичинекей жалаякты үтүктөй калып анан курсагына басканчы. Анан кийин гимнастика кылыш керек. Бутун ичине мындай эме кылып, бутун ичин көздөй бүктөп, анан бир 6-7 секунд коюп, кайра жазып, кайра ошентсе, баягы газ эметет да сыртка. Анан баланын ичи оорубай калат да. Азыркы учурда ушундай газообразование дедиңизби, газ пайда болуп ичи ооруткан кезде коликтерде атайын бир кошумча каражаттарды, дарыларды берип калышпадыбы? Ошол нормалдуу элеби бул? Эми жанагы аябагандай кээ бир балдар таптакыр тынчы кетип, тынбай ошолор жасаса дагы биринчи жардам көрсөтүлүп атат да балагачы. Ошондой болсо дагы баягы аябай өтө көп мындай вздутие болуп эметет да. Анын жанагы микрофлоралары дагы эметилген да. Ал ошо газды чыгармайынча баягы өзү абалына кишечниктер тиги ичек карынын өзүнүн абалына келмейинче ал ыйлай берет. Анан ошон үчүн туура азыркы мезгилде ошого карата дагы дарылар бар да. Анда эле зыян жок. Ана ошондой аябай болбой, ошентип ыйлап, аябай беспокойный болуп, жанагыларды жардам кылса дагы болбосо берсе болот. Демек нормалдуу эле бул нерсени берсе. Демек эгерде баланын ичи көп жанагындай болуп, колик болуп, ич оору болуп жатса, андан коркпой эле койсо болот экен да жаш ата энелер. Эми жаш ата энелер андан деле өтө коркуп кереги жок. Жанагындай эң негизгиси
туура эмизсе, туура кармаш керек баланы, туура эмизсе андай көп деле колик болбойт да. Если туура эмес абанын баарын неме кылып алып жутуп алып жанагы туура положениясы болбосо баланы, мисалы туура эмизип деп калбадыңызбы? Туура болгондо ал кандай болушу керек? Туура мындай баланы эмизгенде муну биз үйрөтөбүз атайынчы. Баланы туура кармап деп, туура эмизүү деп. Туура кармоо дегенде бала энеге мындай эки кол менен кармаш керек, эне сөзсүз түрдө. Денесине тип туруш керек. Анан кийин ошо башы, баланын башы мисалы үчүн мында эме кылып карабайт да, тескери эне жактын өзүн караш керек, денени көздөй караш керек да, баланын башы дагычы. Анан ошол жанагы мурду, баланын мурду жанагы сосокко тип туруш керек да. Мына ошондо туура кармаган болуп эсептелинет да. А туура эмизүү деген эмне? Туура эмизүүдө баланын баягы эмчегин берген убакта эне чоң оозун ачкан убакта бериш керек. Анан кийин баланын ылдыйкы эрини мындай түрүлүп турат да, ушуну караш керек да. Анан подбородокчу бул ээги, баланын ээги эмчекке тийип туруш керек да. Анан үстүндөгү ореолу көрүнүп туруш керек. Ошондо туура бул эмизип аткан болот да, туура эмизген. Эгерде андай туура эмизбесе, анда жанагы эреки энелер көбүнчө мындай энелердин эмеси кесилет да, трещина болот эмчектери. Бул ошонун негизинде, ошонун кесепетинен болот. Туура эмбегенден, туура кармабагандан жанагы эреки метеоризм, тиги колик деле мына ушулардын негизинде пайда болот да. Ушулардын баардыгын жана эне билиш керек, сөзсүз түрдө туура кармоо. Өзүнө дагы жакшы, эмчеги кесилбейт. Эмчеги оорубайт. Ток болот. Эмчеги кесилген эне эмне болот? Эмчеги кесилсе бүттө аланы кыйналат да, анан эмизбей да коет да. Раз жанагындай эмизбей койсо, аралыгын мындай көптөн кылып койсо, аралыгын алыс кылса, анда ал акырындык менен лактацияда болбой калат уже. Эмчектен чыгып кетет балачы. Ошондой эң жаман жагы бар да. Ошон үчүн энелер сөзсүз түрдө баланы кандай кармаш керек, баланы кандай кылып эмизиш керек, ушуну сөзсүз түрдө билиш керек да. Чоң рахмат. Бүгүнкү кичинекей уктуруубуз колик же ич оору, баланын ич оорусу, ич көбүүсүнө арналды. Демек, баланын дал ушундай 3 айга чейинки колик же ич көбүүсүнөн сактангыңыз келсе, анда эң эле алгач туура эреже, туура эмизүү эрежесин сакташ керек. Анан андай такыр эле болбой бала ооруй турган болсо, жогоруда врач эжекебиз айта кеткендей, жылуу нерсе басып, сааттын стрелкасы боюнча массаж кылып, такыр болбой баратса кошумча каражаттарды берсе болот. Жаңыл Мамешевна, сизге ыраазычылык айтабыз келип бергениңиз үчүн. Биздин убактыбыз дагы соңунан чыгып калды. Ийгилик каалайбыз, бар болуңуз, аман болуңуз, оорубаңыз. Эми баардык көрөрмандарыбызга, угармандарыбызга айтарыбыз, оорубаңыздар, бар болуңуздар. Негизи эле баягы бала пайда болгондон баштап ар бир ата эненин түшүгү дагы, кубанычы дагы көбөйт эмеспи? Ошонун баардыгы тең жугумдуу жана жагымдуу болсун дейбиз. Кызматыңыздарда мен Айнура Миназарова. Кийинки уктуруулардан амандашканча.